Немелерге алдыр бергени. Аппараттарга жана кестирип алгансыз колду. Канча жашыңызда болгон? Бала кичинемде ишке кирип аткан маалда, окуудан чыккан маалдарда өткөн маалдар. Анан Абагыңыз убактылуу жатат, убактылуу болгон. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн Ноокат районундагы Золпоев айыл өкмөтүндө турабыз. Ушул менин артымда турган нол тамды көрүп, сиздер ойлошуңуздар мүмкүн. Бул кимдир бирөөнүн бир калган чалдыбарыбы, же болбосо кандайдыр бир мал сарайыбы деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок бул андай эмес. Бул ушул бүгүн биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Ибрагим абабыздын жашаган үйү. Ал ушул үйдө канча жылдан бери жашайсыз? Союз таркагандан бери жашайм. Союз таркагандан бери ушул жашайсыз. Эгемендик алгандан бери 90 канчанчы жылдарда. Ошондан бери шетке көчкөн, шетте үйдү салып, шөбөрөмөкөн шетте жашаган. Ушул үйдү өзүңүз салгансыз? Өзүм салгам мына, өзүм 20 күндө бүтүргөн ушул үйдү. 20 күндө бүтүрүп койгонсузбу? Мадам саат жашырак эле. Өзүңүз уста болгонсуз? Өзүм устам. Анан көзүңүзгө эмне болгон ага көзүңүзгө? Gözüme kitne malda, 5 malda, 10 malda 6 yaşar bala dem. Ondan ki buna kolum, İstirayga da işlep yürgen mallarda travma olgan, İstirayga bir alıp nemelerge aldır bergeni. Apparatlarga jana kestiriп алгансыз колду. Канча жашыңызда болгон? Бала кичинемде ишке кирип аткан малда, окуудан чыккан малдарда өткөн малдар. Анан мына көзүм тооза, Карагой жайлоолорунда жүргөндө өзүм мындай алгылеп немемин көзүм атып алган. Немен? Патрон. Шондо окуган. Анан мына доктурлар тазалайын дедим деп, мындай заражение болуп кетет, мына колумуздагы мынеден. Эми үчүсүнөн неме болгондо мына буына кесип экен. Бияк сөөгү кыралып кетет. Анан көзүм жабына өтөлгүдей операция кылып, алып кийин иш берет деп, кылат деп. Ошондой кылып кеткен. Доктурлар болгон. Анан ошондой болмой калган. Азыркы учурда канча жаштасыз? Азыркы учурда 63 жаштамын. 63 жаштасыз. 59 жылга. Жаш учурда не иш кылгансыз? Канча бала чакаңыз болгон? Мисалы үчүн, могул жерде төшөктөр жайылып койсуз. Учурда азыр бул үйдө өзүңүз жалгыз жашайсыз да? Ооба. Төшөктөрдү өзүм мына үйдө отуруп, күнгө чыгарып жайганым эми. Турса жакшы болот. Эми моорду өзүңүз алып чыгып жайдыңыз. Ооба, өзүм алып чыгып. Өзүм эле жашайм да. Өзүңүз жалгыз жашайсыз. Балаңыз, келиндериңиз кандай? Барбы жокпу? Эми бир балам бар, ошо Карабалдада жашайт, ошо келин бар, Россияда. Анан балам ошо Карабалдада, Бишкекте бирөөзүн мал жанын багып, ошо жакта тиричилик кылат. Өзүм аялым да ошонун колунда, бир жерде жашашат, олар бирөөлөрдүн үйлөрүндө жашайт олар. Мен мына неберелерди карабайм, ошо жакта жүрүшөт. Бу жерде сиз өзүңүз жалгыз эле? Бу жерде өзүм жалгыз эле. Эми там салайын десем, эми мына тамда болот, жашашты эми неме кылып, тартынып уялып нетем, ошо жака барып жашашып атам. Оякта дагы бирөөнүн үйүндө ижарага үй алышып, ошентип жерде жашап. Бул жак кандай? Отун жыя турган жайыңызбы? Ооба, бу жер жана жамгырдан, кардан кылкалап корголоп. Ооба. Мына отун куружак турсун деп ушунда отун жайга ийип коет да. Ноңуз эмне аба? Ноңуз. Бул эми өтүнүлгөн маалда бир тоок болгондо мында камай турган болду мына. Аны неме болон бузуп салгам. Эми бул эми жарабайт эми башка жака калабы. Тоокканаңыз ушунда? Сонда тооккана кылып мына уурда тооккана кылганым. Анан отун кылып койдум. Мына үйүңүздүн орду мисалы үчүн могул жер, могул кошуналарыңызга салыштырмалуу бийик экен да. Биз жерде турабыз, бирок кошуналарыңыздын жанагы там башы менен бирдей болуп деңгээлде турабыз. Бул жер ошол мурун ушундай бийик болгондо кийин тегиздеген булар? Илгери мына жерлер бийик болгон. Анан кийин биз мынаты уруштай болгон, уруштай колунда барлар колунда анандай тегиздешкен дагы, эптеп мына жерде тегиздеп, себеби
Bu teyzegen sağına arıqtagı yol menен arasındaga su çıgatırgam kalıp yolga bararlagandı da. Oşon üçün pasaytkan bu. Ha mına ol dedi men öz kolum bilen uruşmay. Kirpiç kuyanı basağalanı topraktı jükte maşina jükte bir daktar kapalı satamaydı da kulay ettim şunu pasaytmış yerge şunda. Азыр бул жерге бир нерсеге келсем. Ben bu yerge mi jarımına kartoşka ana alacaklar gibi mayda suda mına jaka jügörüp aydap. Gördün al jetken demesem. Бул очокту кандай өзүңүз жасадыңызбы? Очок тууралуу айтсаңыз. Ha bu oçakta gödülem. Vaxtında nime oçakta sakladım. Өзүңүз жасагансыз. Ova, hem griptegeme, hem жазда annemde mağarada gerekti. Тамак жазында тамак ашты ушуга кылып жейсиз. Hem ola bir 4 ta oldu sen. Tamam kuşak. Үйдү көрбөйт. Үй канча бөлмөлүү ала? Büyük bölmeli de bana kişine üç bölmeli de. Жүрүңүз, жүрөбүз. Кире бер. Bu jergen var. Кичинекей. Yaz pazarlarında gündürü o komalda nerede turda var. Ошондо бул үйдү качан 91-жылдары салган деп атасызбы? Oşamada salgamız. Анан бул жакта бир дагы бир бөлмө экен. Gündürse daha bir bölme ne amına olacakta ona. Hem bular hem vaqt öyle remen kadar salgamız hem ana yakı tam salalgam olmasa hem bular hem na döngder de mine yerim. Bunu alıp taşlarım ne bul uydağı buzlatta. Союз учурунда не иш кылгансыз аба? Hayır üstünde Straygo'da işledi, mal yetince özüm ikinci gruba üniversitelim. Üniversitenin emeğinde alalım. Çok emgek pensiyaya çıkmam lazım. Pensiyamdağı bir 3 gün istek var etkenim, 3 gün pensiya alam. Yani o pensiyaya da yakındala çıktım. Bir iki ay 3 ay oldu çıkkanıma. Бул жак патологияда жакшы бүткөн эмес экен да. Bu der Hatırlayıp çıkıldı mı? Ana takip nimetke varını bozup başkadan Erevant kıpasam mı da bana soydan kalıp gitti. Ağabey işte kendim Бул үйдө кадимкидей аял кишинин жоктугу, аял кишинин оордугу билинет экен да. Ha. Өзүңүз жалгыз жашап. Кышында отундан, көмүрдөн кантиңиz? Hem şimdi otundan hep de ben vayak başlardan hem elbirlerden hem halde neme işte otun patun dayadayız hem buna. Hem buna aile hükümetlerden onu jardan berip durat. Otun patun kömür neme kılat. Бул үйүңүздүн фундаменти жок окшойт менимче. Таш менен. Bu fundament kılgam diyorum, fundament kılgam kızıkladım diyorum. Bunu bilemen ki de vaktulu. Мынакей ушул программа абалыбыз убактылуу деп атат. Убактылуу болгону менен ушул 30 жыл жашап коюптур. Убактылуу салган үйдө деле. Абалы ушундай экен. Нол түшөйүн деп калыптыр. Onu Patolog. Абалы чатак. Бул үйүңүз аба. Мына патолог түшүп калган эле. Bu patologda olayını düşürüp durup başkadan zım tatıp duran özüm. Onlar şu ağam hep de onun da tagine. Ki buna derdi şuadan kiyin kurusunu da durup kalk etmemeydi. Өзүңүз жерде отуруп жашайт экенсиз да. Hava özüm buna çok düşeyim benim. Телевизорду көрөсүз. Кайсы каналды көп көрөсүң анан? Ben көбүнчө пирамида оштугу баягы рекламасы азыраак каналдарды жакшы көрөм. Рекламаны жаман көрөсүз. Ооба, жок, эми жакшы эми рекламаларда эми жакшы нерселер берет. Кайта эле реклама бере берет. Dostlar Бул жактан мисалы үчүн идиш аяк тамак ашты ушул жерде жасайсыз. Bu жерде Печкада. жасайбыз. Плитада.
Tamam, vakti gelme abi. Oңай, өзіңе қандай нәрсе бар, сәт болса, сәтті түзіп алсаң, жақсы кенде. Балдарыңыз кандай? Сиздин жашооңуз менен Балдар эми, мен ошол анакта баламдагы өзү экинчи көрпө инвалид бала. Ол дагы. Эми балам жөн отурбайын деп баягыдай аралашып эми бирөөдөрдүн көз каранды болуп, бирөөдүн koyun bağa, tilkisин bağa, hep dağıldıkta terecilik dedi. Ağabaların 3 balası var, köten kız. Ağalar hem küçük, aşılardan buna apaları kara poşette son nemesini dürüttü. Ben belki enesi, apası kol boş oytum, belki gelgin günü mü olmayacağım. O baldar bile gelsek bu dergi batmayacağım. Hem onu kaçan tam salsa öldürdük olsak, hem onlar hem işte vatkandan kişine yardımcıdan ulat emin. Ben hareket kılımını etkek için de bir, hem olsa, şaka Kaska düşüşüm gerek oldu dedim. Buna var hemen kendine dönüşecek. Hem o hiçbir ilancı olmaydı. Ne olmadı dedim. Ben yakında özüm başımda vargan sayın hem kargan sayın hem hareket etken, küçük etken degende. Hem pensiya olsa hem bir tutarsa hem 3 gün pensiya alasın ki o isteki olmaydı ki ama hazır zamanda hem bazı kıymetli hem. Şu hem buna malcak hem tam sabahı bir imkanat bulmadı. Baksın neme yok. Darmat yok. Ben özüm mal canım bunu elde kılganım yok. Hem bu zaten bunu aldı, bu can sırgıp durgan hem bunu tam salıp duruyorum bunu kamal saraya satıp içine. Hem oşunda da gözde etkesin hem oşu hem oyda kadar olmaydı kendim. Şuna yeter be var. Şimdi bu jaka tam salуу hareketi menен жүрөсүz. Allah. Hem içine sarıtına malda gözde etetem. Kötemli dakşılar. Bakalım içine hem almaz. Барган күнү күндөгүн менин айтып Эми могул тегиздеп койгон жериңизге бир жакшыраак үй салып колдон келишинче деген аракетте экенсиз да. Ооба. Эми бул жерге мага атамдын катарынан муну көйгөп түзөгөн. Ошо өзүмдүн кыялым ошо эми. Ошо мындай узатасың салам мындай узатасың деген ой бар эми. Ошоға эмес керек болот. Анан ол жакта үй салып мен отуртпай салып турган бул беремекен болду аны мына эртең ошо жерге арарлап тегиздеп түзүп алып таштаган анан болду ошо. Үй салышта болду мен кыялат ошону. Эми ошондой деп ойлоп атабыз буга мына эми элден журттан делип сурап атабыз башка жактан сурап атабыз эми мына неме боюнча эми элден сурайбыз майлы канай эми эл жардам бере болмаса ошо мен Şuna bir sağlıklı olursanız, şu vakit emi birliklerge daha bazı, yani memlekette de var, çoğurke hükümet, aylık hükümetlerge olar dağılayım, bütçette istekesi çok basayım, yerden bir elbet genem. Buğa cügürdük, ödüldü, hem bolmadı hemen, şunu yanına çarta oturup kalır, ilan yok. Ne tabi şeyim ona. Ana buna siler, kavarsılar gelecek öte mal aytıp görünce, dep görünce. Dağ bir hareket kılıp koyayım şimdi ben neme etip anan bir şey oylanıp kalganım. Жакшы эми ошол буюрса элибизден жардам болуп баба сизге дагы ушул жерге үй салышыңызга айыл тургундарынан, жердештериңизден, тууган уруктарыңыздан, биздин көрүүчүлөрдөн жардам болуп калар деген үмүттөбүз. Ооба. Үмүттүү болуп ушул быйыл үйүңүздү бүтүрүп, жашап, ошол алыста жүргөн балдарыңыз, келинчегиңиз менен дагы ушул чогуу жашап, бактылуу өмүр сүрүшүңүздөргө тилектешпиз аба. Рахмат силерге да рахмат. Биздин дагы ушул сиздерге пайдабыз тийип ушул жерде бир жакшы жашап калсаңыздар, жашооңуздар оң болсо бизге ошол кубаныч. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ушул Ноокат районундагы Зулпуев айыл өкмөтүндөбүз. Биздин ушул Ибрагим абабыз учурда 63 жашта. Бул өз колу менен салган үйдө жашап келет. Үйдө көрсөңүздөр фундаменти жок. Азыр бул жерде абалы өтө оор, авариялык абалда деп айта турган деңгээлде. Ушул үйдөн бул жака төмөн жака түшүп, жаңы үй салам деген аруу тилеги бар. Ошол тилегине жетишинде сиз дагы себепчи болуңуз. Биз экранга акча катары жолдорун жазып коебуз. Сиз дагы өзүңүздүн колуңуздан келишинче салым кошуңуз. Буюрса, сиздин жардамыңыз пенделерден кайтпаса, сөзсүз Кудайдан кайтат деген ишеничтебиз. Саламатта болуңуз.